Assalamu alaikum. Машина кейж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 3 декабрь 2022 жыл Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Апта күнгө ишемби. Негизги базар эртең жекшемби күнү болот. Бүгүн бирок ушул базарга иштерибиз менен келип калып, сиздерге дагы кыскача мындай унаалар жөнүндө көрсөтүп коюуну чечтим. Көбүнчөсү мынандай нон-стоп эле кылып тартабыз. Кандай унаалар чыкты, алдын ала ушул көрүп алыңыздар биз менен кошо. Так, бул жакта могу жерде Honda Civic турат. Шуну көрсөтүп коеюн. 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензин, коробка автомат, $11,5 миң. Аркасында парктроник датчиктери бар экен. Дайым мындай удвоенный выхлоп деп коебузбу, ушундай. Малибунда көптөн бери тартар элек. Азыр билесиздер, көпчүлүгү баасын жазышпайт. Маалымат катарында көрүп коюңуздар. 2017 1.5 Кореядан. Ушундай Малибу 2. Так, андан кийин бул жакта Lexus RX 330 2005 3.3 gaz benzin, gaz жабдыгы да бар экен. Мындай караганда билесиздер, ушу эртең негизги базар болот. Ошондо дагы сиздер көнүп калган видеолордун бардыгын тарткан аракет жасайм. Бул жерде Honda Jazz 2006 жылы чыгарылган 1.4 коробка вариатор. Фокус болуп калса, фокус жакшы болбой атат. $14,800 деп турат. Жана Malibu 1 2015 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, $13,000. Эсин байланыш номерлери 509 20 20 20. Ушул Jazz менен Малибунун эси бир эле экен. Видеобузга лайк басып туруңуздар, каналыбызды колдоп. Анан Kia Carnival. Шуну көрсөтүп коелучу. 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, дизель болуш керек. Көбүнчө маалымат катары эле көрсөтүп атам сиздерге. Араңыздардан бүгүн эле көрүп, бир унаа көрсөтүп аткан унааны жактырып, телефон чалып, эси менен байланышып эле алып калышыңыздар деле мүмкүн. Анан Kia Morning 2017 жылы чыгарылган, коробка автомат. Мындай Morning. Бул жакта Samsung'un эси отурат. Бул Samsung SM6. Коз эле дизайндагы унаа, эси көрүнбөйт, унаа жүрүп турат, оталып. SM6. Жакшы баасын жазып койгон экен. Renault Samsung 2016 2 $14,000. Камрини сурагандар бар эле, 30-35 кузовтарды тартып коюңузчу деп. 2017 бул 55 кузов, американец. Так, гибрид эмес. Так, бул жакта мынакей
көп эле унаалар турат. Ассаламу алейкум. Мына келди окшойт да жаңы. Avalon жок эле өткөндө. Toyota Avalon. Мына фарларын байкасаңыздар. Бая LED экен. Толук LED. 2019 жылы чыгарылган 2.5 гибрид. Баасы канча болуп атат? $41.000. Так, мына жабык мындай эле көрсөтүп берейин. Аркасынан дагы ушундай көрүнүштө экен. Partronic камера бардыгы өз ордунда. Так, анан о жерде Mercedes-Benz E-класс 212 кузов. $2011 3.5 бензин. $15.000. Аралап кете беребиз. Бул жерде Chevrolet Malibu 1 2012 кыймылдаткыч көлөмү 2 куб $11.000. Кара кожа, монитор бар, мультироль, круиз-контроль, сонарлар, камерада бар болуш керек. Байкалбай атат. Бесключевой доступ, ачкычсыз кирүү. Комментарийге жазып туруңуздар. Эртең Кудай бурса кеңири дагы тартабыз. Mark X болуш керек. Көрүп атасыздар. Өзгөчөлөнгөн дискаларын да байкасаңыздар. Адвестер бар. 2005 кыймылдаткыч көлөмү 3 куб $9.000. Кара мындай крыша. Ол жерде RX-тын баасы жазылып турат. Көрсөтөлү Lexus RX 330. $2003 кыймылдаткыч көлөмү 3.3 $15.300. Анан Windom жок, Lexus ES 300 2002 кыймылдаткыч көлөмү 3 куб $11.500. Люк бар, Lexus'та дагы бар экен, мында дагы. Өкөндө тең дегеним, RX менен ES. Көрөсүз. Бул жактарда баалары жазылган. Издеп көрөйүн. Так, могу жерде Toyota Corolla'нын баасы жазылып турат. Свежий перегон 2016 $15.500. Кыймылдаткыч көлөмү 1.8 коробка автомат. Бул жактарда ушундай унаалар турат. Onun baası tileke karşı жазылбаптыр. Toyota Crown görөлü. $2006 2.5 люк, кара кожа, мультироль, монитор.
развойный выхлоп, комплектация атлет. Шундай, анан степ вагон Россия номеринде жаңыраак кузовунда көрүп атасыздар. Спада айтмакчы, бул аябай жакшы чыккан азыр. Эшиги экиге бөлүнүп дагы ачылат. Мындай бөлүп, мындай кылса да болот. Анан дагы бир чоң болуп туруп дагы ачса болот. Жакшы сон чыгарышкан чындыгында. Бесключевой доступ, чоң монитор, планшет түрүндөгүдөй, климатта 2016. Телефон чалганга болбойт, бир гана WhatsApp же SMS кене жазып коюшсун дейт. Басым биле албадык. Анан могул жерде Lexus GX 475 2006 жылы чыгарылган 4.7 $26,500. Эми жогорурак жакка дагы өтөлү. Бул жакта дагы могул жерде Starex'ти көрсөтөйүнчү. Starex'ти сурагандар бар. Бул жүк ташуучу экен. 2010 2.5 дизель 850 000 сом. Степке алмашуу жолу бар деп жазылып турат. Grand Starex. Анан Honda Step вагон. кыймылдаткычын көлөмү 2 куб 820 000 сом. Toyota Wish сурайлычы. Канча болуп атат экен? Баасы жазып койгон экен, жакшы. 2003 1.8 630 000 сом. Так, бул Торнео же Аккорд бокен. 2001 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, оң руль 380 000 сом. Люк, кара кожа, отуруштардын жылытуусу, круиз контроль, бир зоналуу климат. Аккорд экен бул. Аккорд. Ошондо англичанин окшойт. Анан ушундай жакшы, караңыздар, катарынан баалары жазылып турат. Жазылып турса эле биз деле тарта беребиз өзүчү негизичи. Биздин деле ишибизге кыйла жеңил болот. Toyota Corolla 2007 1.6 механика 630 000 сом. Пауза басып үлгүрө албай калсаңыздар, номерин жазганга эсин. Ушундай алып номерин терип алсаңыздар болот. Так, Альфард да тартып коелу. Toyota Альфард Армения номеринде 2005 кыймылдаткычын көлөмү 3 куб. Азырынча ушундай унаалар. Так, могул жерде Honda Step вагон 3 Армения номеринде. $2008 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб $9,500. Мына ишемби күнү кандай көрүп атасыздар? Кыйла аз эле. Азыр
күндүзгү саат 3 болуп атат. Ушундай көрүнүштө. Демио канча болуп атат экен? 470 миң. Немечи? Жылы канча? 2003. 2003. 1.3 бі? Обвестер бар, жоқ, арқаңқы бампермен, алдыңқы бамперінде обвестер бар екен. Бұл жақта еме иелері жоқ, балаларын деле жазышпайды. Қайсыл? Фит пе? Мына фит пе? Азыр ушу фитке барай. 650 миң бе? Шуну көрсөтөйүн. Эки миң беш, 1.5, 502, 413, 117, 650 миң сом. Дискаларда bir zonalı klimat, рулю кожа, электро күзгүлөр, күзгүлөрүндө повторитель поворота дагы бар. Бол. Аптыр. Та бир аз ортолуктар жака да өтөлү. Honda CR-V 2. 2004, кыймылдаткыч көлөмү 2 куб, тез арада сатылат, 760 миң сом, коробка автомат. Сол руль. Bir zonalı климат, рулю кожа, оплеткада кен жаңы тигилген. Өзда кездеме кожа комбинация болгон. Отургучтары аркаңкы дөңгөлөктөрү кышкы, алдыңкылары жайкы. Так, Mitsubishi Karishma болуш керек. Россия транзит номеринде 1999, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, 250 миң сом. Коробка механика. Отургучтардын жылуутуусу 2 позицияда. Ушундай. Deo Magnus, бұл Toyota емес, Toyota'nын эмблемасын көрүп алып. Деңиздер, өзү мында караганда Camry'ге окшошуп кетет. 2000-жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 250 миң сом. Коробка механика. Алмашуу жолдору бар. Magnus. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. Механика. Люк бар. Дөңгөлөктөр 4 өтен кышкы, протекторлор жакшы болду. 1992, 280 миң сом. Ушундай дискалар экен. 4 өтен окшош. Жакшы. Honda Step Wagon Spada. 2003-жылы чыгарылган, 2.4. Родная краска. 11 миң доллар. Кайсы? Жанынан өтүп калсак тартып коебуз, а? Улантып берели. Алысыракта экен, мынасычы. Азыр катарды бузбай эле тартып берели. Да бир Mercedes-Benz E-класс 124 кузовда 1988 экен. 2.3, 200 миң сом. Шундай.
Opel'dir da сұранlar көп эле. Мына эмнегедир ушунча Opel турду, бирөөсү да баасы жазылбай турат. Мына кейсилери өзү да көрүнбөйт. Бирөөндө болсо көрсөттүм, жанынан өттүк. Бирок көрдүңүздөр, ушундай. Могу жерде Mercedes-Benz C-класс 203 кузов, фара омывательдер бар. 2002 жылы чыгарылган, 540 000 сом. 1.8 коробка механика. Лашетти, Лашетти, Chevrolet Лашетти. Дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай курулган иште, протекторлор жакшы болду. 4-өнүккө тең. 2012 1.6 механика 450 000 сом. $1 азыр 84 сом 50 тыйын, 85 сом болуп жатат. Азыр малали траскаларды эми эртең Кудай бурса билесиздер, өзүнчө видео чыгарам. Ошодон кеңири маалымат алып аласыздар. А биз болсо бүгүнкү ону көрсөтөйүнчү, баасы жазылып калыптыр. Chevrolet Aveo 2004 1.2 кыймылдаткычын көлөмү 330 000 сом. Сигнализация, автозапуск бар. Ушундай Aveo. Машина кейдж каналы. Жыйынтыктай беребиз. Эртеңки көрүүлөрүбүздү сөз түрдө көрүңүздөр. Кызыктуу, керектүү, пайдалуу маалыматтар сөз түрдө болот. Тарта кетебиз. Азырда бул видеобузга лайк басып, комментарий жазып, эртең көпчүлүк суранган унааларды ушу комментарийлерди окуп эске алып тарта кетем.